Саясий ырларды катыра ырдап, анын айынан далай коонтукка кабылып, бирок көктүгүнөн улам чыгармачылыктан кайтпагандардын бири ырчы обончу Сагынбек Момбеков. Ал калың элге сат-сат, кайдыгерлик, кайф заман аттуу ырлары менен белгилүү. Сагынбек Момбеков 1954 жылы Талас облусунун Бакай Ата районунда жарык дүйнөгө келген. 1973-78 жылдары медициналык институтта окуп, 1978-80 жылдары аскердик милдетин өтөгөн. Ал эми 1980 жылдан тарта эл арасында ырдап келет. Сагынбек Момбековдун чыгармачылыкка болгон кызыгуусу мектепте окуп жүргөндө эле ойгонгон. Бирок ал учурда өнөрдүн баасын анчейин биле бербеген жаш жигит биринчи ырын аскерде кызматын өтөп жүргөндө жараткан. Анан биринчи жолу тамаша айтсам күлөсүңбү же таарынбага жүрөсүңбү, таарынба мага жайдары кара деп ошо армиядан чыгарып келген байбичеме. Ой, таарынып калдың го сен эми. Кетерде көңүл жазылбай кеткен, көрүүнө жүздөн капалык чеккен, койчу эми жаным жылмайып койчу, жүрөктөн букту чыгарып эстен. Тамашаң айтсам күлөсүңбү, же таарынып маган жүрөсүңбү, таарынба мага жайдары кара, өзгөртсөң эми мүнөзүңдү. Аны эл кийин ырдап кетти. Мен ойлогон эмесмин ошол популярдуу болот экен. Анан мага ого бетер чыгармачылык шык берди. Ошентип анан дагы чыгарам деп калдым. Ошентип баягы Атыр жутту жаздын кечи эле, алма гүлүн ачкан кез эле түн деген гитара менен жаңыртып ырдап, анан ошонун баарын Шакырзада Аскаровага жаздыртып, ошонун үнү менен неметип, кыялданып, анан элге жакшы эле тарап баштады. Анан ошондо мен өзүмдүн чыгармамды өзүм ырдайм дегенге мүмкүнчүлүк берген жок. Антке мен филармонияга жакындап бардым, мен комуздан күү чертем, анан өзүмдүн чыгармаларымды чыгарам, анан ырдап берсем болобу деп неметсем, ал убакта баягы монстрлар Замирбек Үсөнбаев, Ашыралай Талиев, анан Эстебес Турсуналиевдер мен жолодо турган эмес. Тем более мен еще гитарамды көтөрүп жүрсөм, каякта шулуңдаган бир жигит келип эле анан гитара менен анан комуз менен чыгам деп атат деген сөзгө калып кеттим. Анан ушинтип көчөгө түшүргүч, стул ташыгыч болуп иштеп калдым. Анан ошондо Шайлебек Дүйшеев менен таанышкам. Анан ошондо биринчи жолу Шайлебек Дүйшеевке барып, анан чыгармаларымды аткарып берип, анан ага жагып өзүм как өзүм таанышып болуп, анан кийин күнүгө келип кетип, стулду тияка ташып коюп, бир кирип чыгам, көчөгөнү бир түшүрүп коюп, дагы бир кирип чыгам. Экөөбүз чыгармачыл байланыш болуп калдык. Анан бир күнү Нуралы Капаровдун агасы түйүнөк болуп өлүптүр да. Аны билбей врачтар дарылай беришип отуруп неме өлтүрүп алыптыр. Ошентип анын немеси ошол ойдон кайдыгерлик деп анан чыгарма жасап атпайбы. Ошол кайдыгерлик деген чыгармасын мен өзүнө таасирленип турган ырдап берип атпайбы кайдыгерликти. Обонду ошондой мындай сюжетке чыгарбайт, обонду мындай сүйүү жөнүндө же болбосо ата мекенин сонун ой жаркырайт, баркырайт, аркырайт деген сөздөр менен чыгарыш керек да. Мен болсо кайдыгерлик деп мен бирөөнүн немесин чукуп атам, врачтардын. Кайдыгерлик анан муну көрүп турган Шайлебек айтты: "Ай, сага башкача жазып бериш керек турбайбы?" деп тургандан кийин анан барып туруп үйүнөн кайрадан ойлонуп бир базардан кийин анан кайдыгерлик деген чыгарманы жазып берди. Бир куплетин актап бериңизчи. Ошондо мындай: кайдыгерлик деген эме кашайтып көзүбүздү, айттырбай сөзүбүздү бычаксыз канап бүттүк. Кайдыгерлик дегенден биз тажап бүттүк. Кайдыгерлик дегенин капканынан чыкпай жүрүп, жаманды да, жакшыны да, гүлүн дагы, күлүн дагы бир жерге камап бүттүк. Жалгыздык башка түссө ашар кылып атаны үй, баланы базар кылып биз тиккен дараккана, сыйлаган кичүүлөрүн улуусун урматтаган адаткана, турмуштан ыйды көрдүк, сыйды көрдүк, жылдысы жылмаңдаган түндү көрдүк, жыргалдан көз ачылбай жыгылып жаткан жерде күндү көрдүк, тургузбадык, жыгылып жаткан жерде айды көрдүк, тургузбадык, таш болуп катып калган таш боор менен жанды көрдүк, унчукпадык. Кайдыгерлик, кайдыгерлик, кайдыгерлик деп безилдетип ырдап, ушинтип Таштан Жолдошбектен режиссерго ырдап берейин деп неметип барсам, ал мени жолото турган эмес, филармонияга чыгарбай койду. Анан бир күнү Дворец спортто чоң концерт болуп, обончулардын концерти, элдин баары аншлаг болуп ушундай берип аткан жерде, анан кийин номурларды айтып аткан жерде, номурларды айтат да кезеги менен. Мен жокмун, мен ал жерден неметпейт.
кошпойт. Анан мен гитарамды көтөрүп алып, анан ичинден ошо айтып аткан номердун ортосунан кирип барып микрофондун жанында туруп алгам. Анан ошо элдин баары таң калып, объявление жок, мен барып терден туруп калдым гитара менен. Анан ошол жерден Кайдыгерлик деген ырдап бердим да. Ошо Кайдыгерликти укканда элдер туруп алып кол чабышты. Анан күтмөй деген. Кайда барсаң күтмөй, кайда барсаң эсеп, кайда барсаң кезек, күтпөй турган күндөгү бүткөнөңдү, жада калса өлүмдү артыгым деп күткөнөңдү деп. Ушундай күтмөй деген анан аэропортто, ашканадагы, магазинде баарында күтмөй деп ушундай ырдап калдым. Анан ошолордун баарын неметип анан кийин качып жөнөдүм анан. Анткени мен тартип неметип туура эмес кирип калдым да. Анан өзүм бейбаштык менен кирип алып, анан бейбаштык ырларды ырдап туруп анан качып эч кимге жолобойн деп кетип барсам, артыман ошо Жолдошбеков неме чуркап артыман жетип алды. Тиги Таштан Жолдошбеков. Тиги немеден жетип алды. Тиги жок, Россия кинотеатрынын жанынан чыгып кеткем да уже. Анан ошол жерден барып айтты: "Саке, мен сени билбей жүрүптүм, сен көрсө ырдай алат экенсиң, мен сага экинчи жолтоо болбойм, ырдай бер" деп ушундай. Дал ушул күндөн кийин каарманыбыздын чыгармачылыгына жол ачылган. Анан элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан ырлар биринин артынан бири жарала баштаган. Бир күнү менин кызым ырдап калды. Тамаша айтсам күлөсүңбү же тайынып мага жүрөсүң деп мен ырым ырдап атат. Анан кийин таң көрөй. Ушуларга балдардын ырын чыгарып бериш керек турбайбы деп. Анан кийин Шайлообекке келип айттым: "Ай Шаке, сен давай жазып атасың. Мына сыртты карачы, мына кичинекей балдар ойноп жүрөт. Ушул жөнүндө жазчы бир. Тоголон топтой болуп ырдап жүрүшөт. Ойноп атышат. Карды мамалак кылышып. Ушундай бир чыгарып бер" деп ошентсең анан чын эле карап туруп, "Тоголон топтой, тоңобуз деп коркпой" деп анан кийин кетти үйүнөн. Ошентип анан эртеси чыгарып келди. Анан ошондо чыгарган чыгармасы ушул. Эшке чыкса кактап, мына аппаппак кар калың жап салыптыр. Карасаңар кызыктай кара күчүк мышыктар аппак болуп калыптыр. Тоголондук топтой, тоңобуз деп коркпой, чоңдор тез басышат, алар кайда шашышат, жыгылабыз дешет, жылгаяктан качышат. Бакчабызда бак аппак, балатылар да аппак, балдар чана тептеди, бары болуп карышкыр коён кылып салыптыр, ай кичинесиң деп мени деп анан тоголондук топтой деп. Саясий ырчыга мына Кайдыгерлик көбүнчө түрткү болду, Кайдыгерлик. Анан ошондо Кайдыгерликтен неметип мен жүрөгүм аркылуу өттү да. Мен анан кийин мына жер сатмай болуп кетпедиби, Акаевдин учурунда жерди сатып. Анан аксы элди аткандан аксы пайда болду. Тургунбек Бекболотов ошондо аксы жөнүндө чыгарган, аксыны сынып, чындык, калыстык уурдалганын, уккан сайын жүрөгүм кыйналганын деп анан ушинтип. Ошо Кайф заман эми мындай да, азыр жыргай береле, зато элге акча келип атат башка жактардан, чет мамлекеттерден. Биз Швейцария болобуз дешип эле ушинтип реклама болуп калды. Анан бу кандай бул? Анан кийин ошондо уну сезимтал адамдар жазган го, ошол неме Качкынбек Сарала деген. Анан ошол кайфовать эте бергиле, жыргай бергиле. Зато мен жериңерди акырын сатып атам, зато акчасын алып атам дегендей болуп кетти да. Биз жыргай атабыз. Тим эле той күнүгө тим эле ал убакта тим эле бир батинке бир козу бир бөтөлкө аракка теңелип калган. Ушундай рай кылып таштаган да Акаев. Анан Кайф заман болуп кеткен да. Анан ошондо чыгарган ошондо. Ырымдын аты Кайф заман, кайсыл жакшы, кай жаман, калкым өзүң талдап көр, эл башында кай заман. Какшык менен айтканда Кайф заман, Кайф заман, Кайф заман деп. Каладан айтсак Казалды, Бишкек шаарбы, базарбы, элестетет баскандан ай көчөсү бүт базарды. Төрт терезең, төрт дүкөн, клуб киноң азайды, базарда окуйт балдарың ай. Деп анан Кайф заман болуп атпайбы тиякта. Анан бирдеке десе КГБлардын жөөсү айтат, мен Кайф заман деп ырдап аткам, Кайф агасы кошулуп кеткен турбайбы деп. Анан ошондо Кайф заман болуп калды. Сат
тоонун аккан суусун сат, көлдүн аппак куусун сат, пейлиңди сат, дитиң сата, сарыка деп битиң сат, төлдө түрүп төркүйгө, тай торпоктой итиң сат, чөнтөк түбү жукарса, сууру алтын тишиң сат, актамыңдын теңин сат, костюмуңдун жеңин сат, пайдасы жок аш ичсең, эй келиндер, койнуңдагы ериң сат, 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 сат. Мен могу сат деген ырды ырдап жүрүп, ой мен кыйын чыгардым го деп ырдап жүрсөм, элдин баары эле сатып, жерлерин сатып, малдарын сатып, үйүн сатып эле, анан же машинесин сатып, башкасын сатып эле бир топ кедейлер кетишти да. Анан ошондо көрсө сат деп ырдасам, ошол эле элдерге таасир берет көрүнөт деп, анан мен токтотуп, анан азыр көп деле ырдабайм сатты. Ага карына мен корком деген ырдады прям. Кардан коркпойм, карыздан корком, жалдан коркпойм, намыстан корком, бешке чейин тозоктор канча бергенде мурун ай алыштан корком, жол карап зарлап күткөндөн корком, жосусуз жолго түшкөндөн корком, ар намыса бир уяттын барын арака кошуп ай ичкенден корком. Дүнүйө деген тилектен корком, түрүлгөн муштум билектен корком. Муң кайгы билбес, ай сүйүүнү сезбес, муз болуп калган жүрөктөн корком, корком, корком. Ошондой эле ырчы мырза үй бүлөнү багыш үчүн Ош базарында ырдагам деп ал күндү мындайча эскерип берди. Эми тыйын жок да, мен кассета чыгарып келем, жазып келем ырларымды. Анан кийин ошол жерден мен ырдап атканда элдердин баары сурап кассетамды алып кетишет. Ошондо бизнес кылып атканым, ошондой да бизнес түрү болду. Ошондо Акаевдин учурунан баштадым да. Акаев замандарда ырдап сат эле сат деп. Анан мени камап да койгон күн болду. Анан кийин соттошту да, эртеси базар күнү соттошту, сот болду. Анан мени бир сутка камап коюшуп. Эмнеден ол сот болду? Ошо кызыгы ушундай болду да. Бул элди чогултуп алып, мындай чоңдорго акарат келтирип ырдап атат деген, акарат. Базарды ырдап атат деп. Мен демократия, мен кээде ток алам, кийин ток алганымда койдум, агу өзүм таап алып туруп, Москвичке кадап коюп жолсо, бияка алып келип аккумулятор менен анан кийин ырдай берчимди, аккумуляторду коюп алып агу менен. Анан ошентип ырдап жүрсөм, анан бир күнү кармап кетип, анан Ленинскийге байлап калган, Ленинский сотко алып барышты. Анан сурады сот, сен эмне деп ырдап аттың деди. Мен сат колтугуң жүнүн сат деп ырдап аттым дедим. Анан ошондо кана ырдап берчи деди. Тоонун аккан суусун сат, колтугуң жүнүн сат деп ушунун баарын ырдап бердим. Ошондо анан мурун соттолдум эле, жок. Анан администрация нарушение 1000 сом штраф төлөйсүң деди. Анан кийин ошенткенден кийин мен айттым, 1000 сомду азыр эле бүгүн эле төлөсөк болобу деп ошентсем, болот деди. Анан кийин эмесе мен азыр эле барып неме гитаранын чехолун ачып элге ырдап, мен Майрам Акаева үзөң куш сатса дагы акча жетпей атыптыр, кичине неме чогултуп берип коелучу, мен ушу 1000 сом төлөп кичине жардам болсун, Майрам Акаева жакшы көйнөк кийгизип коелу деп сурасам болобу, мен неме карыздан кутуламбы деп ошентсем, анан соттун жини келбей, жоголчу сен эчтеке төлөбөй эле кой деп мени качырып жүргөн, неме кетирип жүргөн эсимде да. Сагынбек Момбеков бир канча жыл чыгармачылык жолдо жүргөн менен мамлекеттен бир да сыйлык алган эмес. Аны өкүндүргөнү убагында бирге жүргөн адамдар бийликке келгенде унутуп коюшканы. Отунбай берген байталды Бакиев келип кайта алды. Ушундай да. Анткени алар бир эски Волга болсо да чыкпайт экен да, учеттон чыкпайт экен. Мага жеке менчикке бергенге болбойт экен. Жөн эле служебный пользованияга берилген Волга болчу. Служебный пользованияга Бакиев берген. Жок, Отунбаева берген, анан Бакиев кайра алып койду да. Отунбаева берген бир Волга. Баягы өзү иштеп калды да, кичине жанагы чет мамлекеттин эмесине. Тышкы иштер министрине иштеп калды. Ошондо кире калып бир кокусунан, анан эметсем, эмес аке, ушун минип тур жөө калыпсың, билем сени деп анан берген. Ошондо Арзыка Момунтаеванын үйүндө жатып эле ушинтип жүрчүк. Ушу таласка барганда чоңдордон коркуп эле тигинтип мынтип, ай саке жүр мен менен деп анан
ээрчитип алчу, эжекемдик менен ээрчитип алчумун. Өтмөктүн немесинде бир бараткан эпизод эсимде да. Ошондо жанагы КТРдин немелери да тартып алышкан. Машиналар өтө албайт. Өтмөктөн жалама кар жаап таштаган, жалтаңдаган жол тайгак. Машиналар буксовать этип атат. Эмне кылыш керек эми? Атпесек тоңуп калабыз. Анан кийин давай эжекем капотко жатыңыз айдайлы деп анан капотко жаткызганым эсимде. Анан капотко жаткызып алган деп төбөсүнө чыгып кеткенбиз. Өтмөктүн төбөнө. Анан ушундай кыйынчылыкта жүргөн адам мен сени унутуп атса, анан калган адамдарды эмне жыргатмак беле? Дегенде, эй, Саке, сен эмгегиң бар эле. Мына жок дегенде эмгек сиңирген артист бар экен го. Эми анга деле мен мага кереги деле жок. Алардын өздөрүнө буйрусун, бир жерине неметип койсун. Бирок ошолорду бергенден да ыра көрбөй атышат да. Мен ошолорду алып келип элем, Атамбаевди. 15 жыл. 2 жыл, 2 ай аны менен кошо ырдап, анан Илмиянов деген, ой, элдин баары Сагынбекти ээрчип баратат. Сиз президентке койдуңуз беле же Сагынбек койду беле деп ушинтип суроо берипти да. Жок, мен койгом деп ошентсе. Анан элдин баары сиз туккан жок, Момбековду угуп атат деп. Анан кийин ошондо условие койгон Атамбаев. Саке, мен убадамды аткарам, мага машина берем деген да. Ошо только сен ырдайсың, сүйлөбөйсүң. Мен сүйлөйм дейт. Анан ошентип анан сүйлөбөй туруп неметсем анан ошондо Бакиевдин учурунда 2009 жылы каршы неметкенде койгондо саат 10 эле алып койбоду немесин избиркомдон. Немесин өзүнүн немесин. Жок дегенде түштөн кийин койчу, эл кичине динамикага келсин, мындай бир кулатканга мүмкүнчүлүк болсун деп. 10 эле алып койду, анан Текебаев объявить этип, мына молодец, биздин немебиз алып койду. Анткени чет мамлекет признавать этпейт деп. Чет мамлекет признавать этип эле Бакиевди отургузуп койду. Мына демократия. Ошентип күндөр өтүп, анан каарманыбыз тойдум мен баарына, тойдум мен шаарына болду жетет өтүнөм акыркы ирет. Балдардын энекеси айылга кетеличи деп айылга кетип калган. Азыркы учурда Таласта өзүм мен жерди алып койгонбуз ба, эл катары. Анан мага да бир 2 гектар жер тийген. Анан Алмасаттын ичинде болчу. Ошол жерге апам экөөбүз үй салганбыз. Ошонун немесинде жашап турчу апам өтүп кетти. Анан кийин мен квартиранттарга берип коюп 6 жыл биякта жүрүп алдым. Көрсө квартиранттар деген азыр кайра эле акча берип, кызыл китеп тала коюшуп, жерин кесип алып, тигиндей мындай бар экен. Анан ошолордон коргоп, анан барып өзүм ошол жака кеттим. Кой, мен өзүм жерин барып коргоюн деп анан ошол жерге өрүк, алма тигип, азыр ушундай дыйканчылык кылып атам. 2 жыл болду ошол жакта жүргөнүмө. Анан азыр мына теплица деген бар го, ошону байбичем өзү мындай жерге жакыныраак киши да, анан ошол теплица куруп алдык, Кудай буйрса. 1 жыл уже үзүрүн көрдүк, жанагы бадыраң кышында өстүрүп. Чыгармачылык оңой эмес, ысыгы да суугу да болот деген каарманыбыз учурда эл аралап бийликти сындап ырдабаса да, комузу менен көө чертип чакырган жерге барып ырдап коет экен. Кариктен элесиңди качыра бересиңби, каңырык түтөп турат, кайрылып келесиңби, сезимдин өчүп нуру, сүйүүнүң кетип куну, жандалбас ушул жашоо, жаныман өтүп туру, жаныман өтүп туру. Сапарым карып барат, сагынчым арып барат, бүтүнүн күтүнөн жүрөгүм талып барат. Телефон бурай берип, har kimden сурай берип, үзүлгөн үмүтүмдүн учугун улай берип. Чарчадым мен, чарчадым мен, чарчадым мен, чарчадым мен.